концепция регионов у себя. В первую очередь вы должны об этой концепции знать. Концепция кабыл алынды. Анын маани маңызын түшүндүрүү, маалыматтык саясатты колго алуу жагдайында Кыргызстан аялдардын демократиялык тармагы башкы милдетти колго алды. Ал үчүн аталган уюм республиканын бардык аймагындагы жергиликтүү кеңештердин депутат айымдарын окутуу тренингтерин жүргүзүп келет. Кезектеги окутуу Жалал Абад жергесинде да жүрүп, ага алыскы Тогуз Тору жана Чаткал райондорунан сырткары айылдык жана шаардык кеңештердин депутат айымдары келишти. Баса алар дээрлик бул уюмдун жергиликтүү активисттери болуп саналышат. Кыргызстан аялдар демократия тармагы жана Пикснекс деген коомдук фонд менен бир, анан кийин Министерство культуры, образования ушундай чоң тийгүү тренинг өткүзүп атабыз. Бунун максаты бүгүнкү тренингте өтү Кыргыз жаран деген концепция программа өтүп атат Кыргызстанда. Ар бир аймакта ушундай чоң окуулар болуп атат. Ар бир категория активдүү ишмерлер, анан кийин умсу тиги лидер айымдар, депутат айымдар баары катышып атат. Белгилүү кетели иденттүүлүк деген түшүнүк акыркы кезде гана пайда болуп, ал жарандык иденттүүлүк катары каралып, улут, жарандуулук, атуулдук түшүнүктөр менен тыгыз байланышкан. Мен ойлойм, кыргыз жараны ушу платформаны биз концепция дейбиз, националдуу идеология концепциясы бүгүнкү убакта абдан керектүү Кыргызстанга, маанилүү. Анан кийин бул ушу деген, бул ушу жерде мындан мнение болот да, кандай өткөзөбүз, кандай жумушту кылабыз. Мен основное ушу концепциянын эмесине цель ушунун баарын эметип, мен ойлойм да ушу тренингде баарын мындай сөз кылып, талкуу кылып, аны кийин самый так основной эмеге упор кылсак ушундай этип атабыз да, кылабыз. Кыргыз жараны концепциясынын айырмалоочу белгилери жана өзгөчөлүктөрү, көп түрдүүлүктү башкаруунун жана сактоонун маанилүүлүгү, максаты, милдеттери, негизги багыттары боюнча окутуу тренингдин катышуучулары кеңири маалымат ала алышты. Көп түрлүү сабактар болот. Бул өзүнчө өзгөчө болуп атат. Биз Кыргызстандын жарандыгы, ошол өзүбүздүн иденттүүлүгүбүз боюнча маалымат берилип, бүгүн ошол боюнча окутулат. Биздин лидер айымдар жерлерге барып, ошол бүгүнкү алган маалыматы боюнча бөлүшүп, бүгүнкү сабакка катышкандардын баардыгы тренерлер болуп чыгышат да. Анан ошо жерлерде кыргыз жарандыгы боюнча маалымат берип, ошо элди патриоттуулукка, өзүбүздүн ошо жарандыгыбыз менен сыймыктанууга үйрөтөт. Мындан сырткары концепцияны турмушка ашырууда жергиликтүү кеңештер менен биргеликте жарандык уюмдардын, мамлекеттик бийликтин ролу жана функциялары аныкталып, ишке ашыруу жагдайындагы иш пландарды иштеп чыгууга карата сунуштар берилди. Бактыкан Эжимаматова, Маматкадыр Маматалиев, жаңылыктар үчүн.